Ислам диніндегі белгилүү харамдар. Өлүктү жеш жана башка бирөөнү жедириш. Динибизге ылайык союлбаган же өлтүрүлбөгөн жаныбар леш, башкача айтканда тарп болот. Этин жегенге болбойт. Аманатка кыянат кылуу, мусулманды гыйбат кылуу, хасат кылуу, башкача айтканда ичи таардык, көрө албастык. Аллаху Таалага шерик кошуу, жалган сүйлөө, текеберлик, өзүн жогору эсептөө, өлүм алдындагы адамдын мураскорунан мал жашыруу, сараңдык, абдан ач көз болуу, дүнүйөгө берилүү, Аллах Тааланын азабынан коркпоо, харамдын харам экендигине ишенбөө, адалдын адал экендигине ишенбөө, төлгөчүлөрдүн төлгөсүнө жана кайыптан кабар берерине ишенүү, дининен баш тартып муртат болуу, себепсиз башка бирөөнүн аялын, кызын кароо, аялдардын эркек кийимин кийүүлөрү, эркектердин аял кийимин кийүүлөрү, Каабада күнөө кылуу, маалын күтпөй азан айтуу жана намаз окуу, мамлекеттик кызматкерлердин мыйзамдарына каршы чыгуу, аялынын аврат жерлеринин энесинин аврат жерлерине окшотуу, аялынын энесине тил тийгизүү, бири-бирине курал такап мээлөө, коркутуу, иттин жугундусун жеп ичүү, кылган жакшылыкты колко кылуу, жибек кийүү, жахил бойдон жүрө берүү, Аллах Тааланын атынан ислам дининде билдирилген ысымдардан башка нерселер менен ант ичүү, илимден качуу, жахилдиктин зыян экендигин түшүнбөстүк, кичине күнөөлөрдү кылууну улантуу, жөн эле каткырып күлүү, бир намаз маалы өткөнчө жуунуп абалда болуу, хайз абалында жана төрөттөн кийин аялы менен жакындык кылуу, таганни кылуу, адепсиз ырырдоо, музыкалык аспап чертүү, өзүн өзү өлтүрүү — бул башка адамды өлтүрүүдөн да чоң күнөө.